شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن. Кайрымдуу бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматов будан 1 жыл мурун Москва облусунун Раменский районуна караштуу Поддубей-2 кыштагында кыргыздардын демилгеси менен салынып жаткан мечиттин биринчи кирпичин коюп келген. Арадан 1 жыл өткөн соң Кайрымдуу бол коомдук фонду Москва шаарына болгон иш сапарында бул мечитке дагы барып, жеринен кабар алып келди. Азыр Кудай буйруса биз алыскы айтылуу Москва шаарындабыз. Кудай буйруса мына бул жерге келгенде дагы келе атып дагы биз келе атканда эмес, укканда сүйүнгөнбүз. Ошо Кыргызстанда туруп угуп алып сүйүнгөнбүз. Москвада кыргыз ынтымагы менен, биримдиги менен мечит салынып атат дегенде угуп алып жүрөк сүйүнүп, эми жакшы сөз жан эргитет деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошол сөздү укканда сүйүнүп, ошол мечитти угуп, эми ошол жерге барсак экен, Кудай буйруса ошол жерде болуп, мына Урмат эжеке менен биз байланышта болуп келебиз. Ошол жакшы бир жакшылыкты укканда сүйүнүп, Кудай насип кылып, ушул мечиттин жаңы түптөлүп, фундаменти куюлуп атканда ушул жерде келгенбиз. Ошондо дагы ушул жерде келип алып, фундаментин көрүп алып сүйүнүп, ошол Урмат эжеге келип, тилегибизди айтып, жакшы бир жүрөктөгү ыраазычылыгыбызды айтып, эмнеге дегенде бир адамдардын кылып аткан жакшы ишин айтып, мактап, алардын даражасын көтөрүү биздин колубуздан келбейт. Анткени бир адамдардын бир айтып, аларды бир айдын кепке салып, бир алардын даражасында биз түшүрүү колубуздан келбейт. Даражаны көтөрө тургандагы, түшүрө турганда Кудай экен. Бирок Кудай буйруса, жараткан Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мына азыр келсек, фундаменти куюлган кезде көрүп, фундаменти куюлуп атканда көргөнбүз. Азыр алгачкы кирпичти болсо келип, Кудай насип кылып, ушул жердеги алгачкы кирпичти коюшлукка Кудай насип кылгандыгына аябай кубанганбыз. Эми бул жерде турганыбыздын дагы себеби мынакей, азыр өзүбүз, сиздер да көрүп атасыздар, биз да көрүп алып, жүрөк сүйүнөт, жүрөк кубанат. Эми Кудай буйруса Урмат эже, Кудай буйруса Аллах сизден разы болсун, эки дүйнө Кудай разы болсун. Себебин айтканда, мен бир нерсеге токтолуп кетким келет. Анткени ушул бүгүнкү күндө бөтөн эл, бөтөн жерде эмес, өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбызда, өзүбүздүн үйүбүздө көрүп аткан болсоңуздар жакшы, ар бирибизге эле маалым. Тооканага салыш үчүн материалдарды алып келип, зымтор тартып, ошол тоокана салыш кыйын болуп атат бүгүн. Буну ар бирибиз мойнубузга кемчилигибизди ала билип жашасак, жакшы болот деп ойлойм. Ошондой кырдаал болсо дагы бөтөн эл, бөтөн жерде мунугу жер тилкесин алып, алышка чама чаркын жумушап, колунан келишинче аракетин кылып, мына ушундай иштерди уюштуруп аткан Урмат эже, сизге Кудай разы болсун.
бул кылган кадамдар сөзсүз түрдө Кудайдан кайсыл бир сыйлыктар менен кайтат. Кудай буйрса, Аллах эгер биз Кудайдын алдында жакшы иш кылган болсок, анын сыйлыгы бар деген. Эгер жаман иш кылган болсок, анын жазасы бар деген. Бирок биз жаза алгандан эмес, сыйлык алгандардан болойлу деп аракет кылып, мына урмат эжекелер, энекелерибиз биздин ушундай ишти көрүп, бизге үлгү болуп, анан биз дагы сиздердин аркаңыздардан ээрчип келатабыз тамтың этип. Анан урмат эже, Кудай буйрса ушул кылган ишиңиз мынакей мечит, бул кылымдап тура турган нерсе. Убагында Курманжандатка энелер чыккан. Ошол энелерибиз дагы канчалаган эркектердин арасынан суурулуп чыгып, кыйын чыкма болуп, ошондой элди ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, келгиле деп мындай ушундай бир жакшы иштерди жасап, тарыхта из калтырган. Мына ошондой Курманжандатка эне, андан кийинки тарыхта кыргыз энелери бар. Бирок ошолордун катарында бүгүн мына Роза Отунбаева эжекебиз дагы, энекебиздин дагы кыргызга кошкон салымы чоң. Алардын катарында деле мына урмат эжекебиздин дагы мен жанында туруп мактап жагынуу максатында эмес, же бир элге көрсөтүү эмес, просто адам эмгегин баалап койсок, бар кезинде баркташсак деген эле ойдо сөздү айткым келет. Ошон үчүн мына урмат эже, мунагул мечит буйруса, бир үйдө бүгүнкү көрүнүштө биз коомду кыдырып көрүп атабыз. Үйүндө 3 баланы, 2 баланы төрө өстүрүп, ошол өзүнүн 2 баласына тил өтпөй, сөз өтпөй аткан энелер бар. Көрүп атабыз. Бирок ошолордун катарында бир канча кыргыздын уулдарын, кыргыздын башын бириктирип, буйруса, ушул иштерди жасап атканыңызга рахмат. Анан ушуну кылыш дагы жеңилге турган жок. Бул кыйынга турат ар кандай. Анан ошон үчүн ушундай кыйынчылыктарда туруштук берип, ушул иштерди кылып атканыңызга рахмат. Бекем ден соолук. Келип, ар бир кыргыз келип салым кошкон кыргызга, мекендештерибизге терең ыраазычылык, кирпиштеп, тыйындап акча чогултушуп, эл ынтымагы менен бул мечит салынып атат. Кудай буйрса, анан бул мечитте дагы көп намаз дуалар окулуп, ушул окулган намаздагы дуалар Кудай буйрса кабыл болсун. Эми биздин негизги максат ушул бар кезибизде ушул сооптуу иштерди жасап атыштык эмес, биз дүйнөдөн өтүп кетсек дагы, эртең аркабызда кабырда жатсак дагы ушул жүзүбүздө бир Кудай буйрса жарык болсун деген үмүттө. Кудай буйрса, Аллах сизден ыраазы болсун урмат эже. Кудай кабыл кылган болсун. Салым кошкон бардык мекендештерге ыраазычылык, рахмат. Мына ушундай иштер кыргызда көп болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва настаинуху ва нусалли аля расулихил карим. Аллахыма макталуулар болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз азыркы күн Азамат айтып кеткендей эле Москва жергесиндебиз. Биз мунан бир канча убакыт мурда келип кеткенбиз. Ушул мечиттин орду бар болчу. Ушу урмат эже ушуга аракет кылып атам деп аткан болчу. Анан азыр келип карасак, чындап мечит туруп калыптыр. Буга биз көрүп эле аябай сүйүнүп атабыз. Себеп дегенде ар бир мусулман бир жакшылык ишти кылганда, ошонун сүйүнүчүнө сүйүнүч кошуп, сүйүнүшүбүз керек өзүбүз. Кайгырган убакта кайгысына кайгырышыбыз ар бир мусулмандын милдети. Себеп дегенде ар бир мусулман денедеги бир дене сыяктуу дейт да. Адам мындай бир дене сыяктуу. Эгер биздин бир тырмагыбыз ооруй турган болсо, бүт дене зыркыраган сыяктуу. Бир мусулман сүйүнсө сүйүнүп, кайгырса кайгырыш ар бирибиздин милдетибиз. Мына урмат эжеге ушундай ыраазы болуп атканыбыздын себеби аял башы менен анча-мынча эркек кыла албаган жумушту кылып атканына өтө сүйүнүчтөбүз да. Бул урмат эже буйрса, кыямат күнү бунун соогуну Алла Таалам сизге бергенде, сиз дагы мындай мечиттердин көбүнү ушу өмүрүм өткөнчө эле салып койсом деп бир дагы өкүнүч болот экен да баары бир. Бирок ушунун сообу ушундай чоң болот. Бул соопту эч бир мындай периштелер дагы эсебине эсептеп жете албайт экен да. Муну Алла Таалам өзү гана билет экен. Эми ар бир мына кыймылдап аткан кадамыңыз бул Аллах жолунда болуп атат сиздики азыр. Ушунча жигиттерди чогултуп, мунун азыр бирөөгө барсак, өзүбүздүн айылда эле, өзүбүздүн тааныштарга бара турган болсок деле, көбүнүн жумуш чыгып калышы мүмкүн, көбү келбей калышы мүмкүн. Бирок сиз ушунча элдин башыны, жаштардын башын чогултуп, мына жеңишке окшогон жигиттер келип, бекем туруп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Бул жигиттердин келүү максаты дагы эң биринчиден Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, экинчиден сизди сыйлап, сиз ушул ар бир ишти туура алып кетип атканыңызды сыйлап келип атканда, эгер сиз өзүңүз бир аз туура эмес жумуштар болуп калса, булар деле сиз өзүңүз сыйдан кетип калган болсоңуз, келбейт эле булар. Ушу ар бир адам, ар бир инсан өзүбүздү тарбиялап туруп, өзүбүз ошо сыйга татыктуу болуп туруп,
өзүбүздүн ар бир кадамыбыз, баскан кадамыбыз туура болуп туруп иш жасасак, анан биздин бирөөгө, башкаларга сөзүбүз дагы өтөт, момундай кылган жумушубуз дагы алдыга жылат да буюрса. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, кыргыз бир туугандар, мекендеш бир туугандар. Биз ошол мечитке кошкон салымыбыз ошол Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп биз ошол Урмат эжени колдоп, коштоп келип, биз дагы колдон келишинче жардамыбызды бердик. Алла ыраазычылыгы үчүн баары. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, бул мечиттин максаты эмнеде? Бул мечиттин максаты бүт кыргыздарда, ушул Москвада биз зына болгон жерлерде Куран окутуп атабыз. Зына болгон жерлерге көбүрөөк барып атабыз. Ошондой нерселерди жок болушуна, ошондой жерлерге барып, зына болгон жерлерде бир Куран окутуп, дуа кылгандын ордуна ушул мечитке келип, Куран окуп, дуа кылып кеткенге ошол кызматы, ошол элдин кызматында мечит ошол максатта, ошол шарттары баары түзүлгөн, келип ошол байланышып келип кабар алып турса болот ошол бир туугандар. Бул мечиттин салышына Урмат Байматова эженин салымы эбегейсиз чоң. Себеби ушул эже башында чуркап, жерин сатып алып, андан кийин намыстуу эр азаматтардын башын бириктирген. Кыбыраган кырдашат дегендей Москвада жашаган кыргыздар бир жыл мурун бул мечиттин фундаментин коюшса, бүгүн минтип бүтөйүн деп калган учуру. Сонун жумушту кылып атыпсыз, дагы бир жумушту кылып койсоңуз андан сонун болот да. Тегерекчикеден бир орусту динге киргизип алып келип мечит. Onu azıcık ben kulak sattım. Mende bir emez iki orus şu dindi kabul kılayın dep ne kılganını. Anan ben bunu manalı bizim ökülçülükteki balabız vakti ekay. Oşo günü maksat acı geldi. Oşo'nun şoğa parayla sen vakti. Bunu ben bulardan kendime Novkuzeskin meçitteki Tatarlar ücret. Ол мен ойлоп жүрдүм. Бул кыштакта негизи кыргыз мекендештерибиз көп жашайт. Ал эми салынып жаткан мечит жалгыз Кубаныч эмес. Москвада өз жолунан адашып калган кыргыз кыздарына мекенчилдик сезиминин колдоо көрсөтүү үчүн атайын мээрими үй дагы салынууда. Урмат эже, азыр могу жерде көрүп атпайлы, азыр бүт могу жердин баары дааратканасы мындай деп атпайсызбы? Даараткана бияга болсо жана антип эс алып отура турган болупчу. Мечиттин бүт мындайча айтканда толук шартты түзүп атыптырсыздар да, Кудай буйрсачы, толук шарт камтылып атыптыр. Анан азыр бул жакты дагы айтып атпайсызбы? Жана мээрими үй депчи. Ошолорду эметсеңиз бул кандай болот атат менен? Бул жак эми мечит болгону менен бул жакка биз мээрим үй. Бул мээрим үйүнүн эмеси максатыбыз бизде көп жылдан бери баягы тыштанды балдар менен иштеп келебиз да. Кыз келиндерибиз мына 2 комнаталуу үйдө 12-13 кыз келиндер отурат азыр данный берем балдары менен. Ошондой кыз келиндерибизди алып келип, бул жерде ошол эле ошол кандай балдар менен эле эмес чектелип калбайт. Бул баягы документтерин жоготуп, Кыргызстанга кете албай, ошондой кыйналып калган адамдар үчүн 3 күндөн 7 күнгө чейин келип бул жерде отуруп, биз документтерин даярдап, Кыргызстанга кетире турган жер кылып жатабыз. Анан жаңы мигранттарыбыздын кайра эле эме кылабыз, мать-одиночка, мына немелер, кандай деп айтылат эле? Жалгыз бой энелер. Жалгыз бой энелер балдары менен кайсы жерге барыштарын билбей калгандары көп бизде. Азыр Кыргызстанда кече мына Улукбек Кочкоров келип кетти. Министрибиз ушу жаш балдардын кыйналып атканын, жаш балдардын канчалаган немелерге жаман иштерге кабылып атканы. Даже мына эжесиге таштады, эжесиге дагы кандай немелер болду. Мына өзүнүн атасыга, энесиге таштагандар не болуп жатат. Ошон үчүн ошондой балдарды биз бул жакка алып келсек деген немебиз бар да. Бул жерге алып келип мигрант аялдар, бул жерде жалгыз бой иштеп жаткан мигрант аялдардын балдарыны круглосуточный эле кылып, колубуздан келишинче жардамды кылып, ушуларды ушу жерде кармасак. Анан бул жерде, конечно, участокты мен өзүм личный өзүм сатып алдым. Мынаяктан 2 участок бул 20 сотик. Азыр мына 400 квадрат метр неме болуп жатат. Биринчи, экинчи этаж болупчу. Буга эми балдарга Алла ыраазы болсун. Биздин 7 облустун балдары келди.
7 облустун балдары биз өткөн жылы биз 2,5 ай иштеппиз, мындай эме кылгандачы. 2,5 ай иштегенде дагы биз ар бир неделяда 3 күндөн иштеппиз. Ошол убакытта, ошончолук аз убакытта биз кийин уже күз келгенде өзүбүз көрүп жатабыз. Бул жактан мечитти, бул жактан бул мээрим үйүнү бүтүрүп койгонубузга өзүбүз билбедим. Ушунчалык мен өзүм ушундай кубандым да. Айтам ушунчалык аз убакытта биз ушунча ишти кылып коюппуз. Значит, биз жакшы иштерди кылсак болот экен да. Анан биздин жаштарыбызды жакшы жакка баштап берсек, бул жаштар ошону кылып кетишет экендер. Мына мисалы мына выходной күндөрү балдар башка бир жаман иштерге кабылгандан көрө бул жака келсиндер. Бул жака келсиндер, дем алсындар. Мына участканын мына ушул жерге чейин. Мечитке деп тиешелүү жер, бул? Ооба, тиешелүү жер ушул жерчи. Ушул жерди бак кылып койсок, анан мына немеге мечитке келип туруп никесин кыйып, жаңдай чукурuna тойду кылып, бул жерден бирөө бир тыйын албайт. Биз кыргыз үчүн кылып жатабызчы. Куран окутуулар болуп. Куран окутуп, мына айттар да келип айттыктарды, намаздарын окусундар, бул жакта балдарын ойнотсундар. Ушундай бир ушундай шарттар эмне кылып жатабыз. Жамаат болуп эметиби? Жамаат менен. Анан мына таксист балдарыбыз Алла разы болсун. Бүт бардык балдарыбыз. Мен бул жерде мына ишти баштап, мен кыргыздын мигранттарын да бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөнүбүздө же ушунчалык биз баягы элибизди, жерибизди сагынгандыктанбы, ушунчалык бирдикте, ушунчалык биримдикте. Акыркы мына 2 жылдан бери мен ушунчалык биримдикти көрүп калдым кыргыздарданчы. Алла разы болсун балдарга. Бул бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Ушулар дайым тынч болсундар, тынч жүрсүндөр. Буларга ден соолукту каалап кетет эдим. Буларга түгөнгүсүз бакытты каалап кетет эдим ушу балдарыма бардыгы. Анан мен айтып калам, бул кыргыздын баласы, бул сенин балаң. Бул менин балам. Бул кыргыздын баласы депчи. Биз мына жерде жүргөнүбүздөн кийин энелер биз ушу балдарга жакшы жолдорду көргөзүп берсек, жакшы жолдорду эме кылып берсек, анан мына 10 жылдан бери эле бирөө айырын ачсаң айырың ачылат, айырын жапсаң айырың жабылат деп биз кыздарыбызды мынтип эле кел жатабыз. Акыркы мына 4 жылдан бери баягындай биринин баласын бирге бергенде деле токтоттукчу. Урмат эже, бул жерденчи? Азыр бул жерде мына Москвада ошол атасына билгизбей, апасына билгизбей, бир туугандарына билгизбей, ушакта иштеп жүрөм деп боюнда болуп калып, бир адашуу болуп, ар кандай эмеге кабылган, алданып калган бир балдарга, кыздардын боюнда болуп калып, ошолор келип жайгаша турган жер, ушундай түшүнсүн элдер. Ошондой жайгашат аткан кыздар. Анан канча баланы камтый турган болуп атат бул жерде, мисалы? Бул эми карагыла, 400 квадрат метр болгондон кийин мен ойлоймун жакшы эле бир 40-50 баланы кармасак болот деген ойдомун да. Эми бул жагын дагы караштырып көрөбүз. Экинчи этажды ушундай жатакана кылсак, биринчи этажыны тамак ичип баягы балдар ойной турган жерин кылсак, анан кийин мындайча дагы эле бул жерге дагы эле ошондой навес, ошо мына суулар чыгарып койгонмун. Шарттар камтылып, Шарттар как положено мындай камтылат да. Ушундай жерди быйыл Кудай буйруса Курман айтка бул жакты открытиясын өзүң келип ачасың. Буйруса Кудай буйруса. Открытияны кылабыз. Ошо бул жакты канчалык үлгүргөнүбүзчү. Ооба. Быйыл Кудай буйруса муну деле бүтүрүп алабызбы деген. Аллахтын жардамы болсун. Алланын немеси. Анткени урмат эже, башталып ишке кирип калса улам чоңое берет экен да мындай. Улар чоңое берет, ооба. мына эми Кудай буйруса урмат эже, баягы бизге деле кайрылган коомдо биздикин баягы кайрымдуулук фонд болгондон кийин коомчулуктан көп кайрылуу болуп атат да. Анан ошол эле энелерден жалгыз бой, сиз айтып аткандай жалгыз бой эне, ошол жакындары жок, даже бир туугандары жок. Жалгыз сырап калгандар бар, дагы колунда бир кичинекей баласы бар, күйөөсү таштап кеткен. Эми ошолор бизге кайрылып атат да. Мигрант болуп мен деле барып эл иштеген жерге барып мен деле Москвага барып иштейин деп атам, бирок баламды таштайын десем эч жер жок дейт. Эгерде Кудай буйруп мына урматтуу мекендештер, мына бу дагы болсо бир кишинин кызыкчылыгын камтый турган, өзү үчүн салып аткан үй эмес. Эжекебиздин бул кылган кызматы кыргыз үчүн болуп жатат. Кыргыздын эртеңки ошо жетимди жетелесең жетим да жетилет дейт. Ошону жетелеп
жашта калыпты жолго салыш үчүн болуп аткан бул аракет Кудай буйруса. Эми Кудай буйруса мына ушундай бизге кайрылган энелердин дагы саны деги эле болбосо экен, кыргыз кыйналган болбосо экен, кыйналбай жашаса экен деген бирок ошонун айланасында камда көрүш керек экенбиз. Анан азыркы күндө бизге кайрылган канчалаган энелер жашоого туруштук бере албай, жалгыз баласын бага албай, өз жанын кыйган энелер бар бүгүнкү күндө. Балдарын бага албай. Анан ошондо мына ушул мээрим үйүнө өзүнүн мээримине камтып, кучагына камтып, Кудай буйруса ушул кызмат кылынып, эртерээк ишке кирип калса, буну киргизиш үчүн, кызматка киргизиш үчүн бул башка жактан бир каражат, акча мындай келип, бир башка жактан бир өкмөт тарабынан же бир башка жактан колдоо барбы сиздерде дагы? Жок. Мен биздин счетубузда бир тыйын жок десем, буга эч ким ишенбесе керек. Биздин счетубузда чындыгында бир тыйын жок. Биринчи мен айтып кететтим, өзүм 3 уулум, дагы бир 4 уулду мындай чоңойто алганмын да, 7 уулум. Кандай адамда 7 мамлекет болгондон кийин жакшы эле колдоо. Анан күйөө балам бар. Калганы бүт бардыгы круглый сутка баягы таксист балдарым. Бул бардыгы кыргыздын балдары да, бүт өзүмдүн балдарым деп эсептеймин. 7 областтын балдары бүт бардыгы келип колдордон келишчи. Буларды мен мисалга 100 миң бер дебеймин, мына бир дебеймин. Бир сом алып келишеби, бир тыйын алып келишеби, ошону менен бүтүрүп атабыз. Жумушка жардам береби. Основном бул жака неме Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург балдары. Булар немени алып келип беришти. Жыгаштап келип бериштилерчи. Булар өздөрү эле сурап туруп жыгаштап келип бериштилер. Мына пеноблокту алып келип берген балдарыбыз болду. Строительный рыноктагы иштеген балдар. Анан кээ биргилери атыбызды атабай эле коюң дегендер болду. Аллага бейсеп шүгүр. Анан бул жакта мечитибизде бир немебиз бар. Бул кишинин аты аталбайт азыр. Буга бүт бардыгы сыр болуп калсын деген. Анан неме келет, бул киши деле колдон келишчи жардамды кылды. Калган эл да, элдиден айланса болот, мына мигранттан айланса болот. Жаңы айтып кеттим мен, мигрант бөтөн эл бөтөн жерге жүргөндөн, ата энесин сагынганданбы, жерди сагынганданбы, элибизди сагынганданбы, ушунчалык биримдикте, ушунчалык бирдикте болушу, ушунчалык ынтымакта болуп, ушул иштерди бүтүрдүк. Мындай жүрөк жылытарлык жаңылыкты угуп кантип сүйүнбөй койбойсуң. Бөтөн жерде жүрсө дагы кыргызмын деген мекенчил эже агайларыбызды көрүп жүрөк жылыйт. Байыртадан ата бабаларыбыз бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымак менен өмүр сүрүп келген. Ал эми биз улуу элдин урпагы болгондон кийин бири-бирибиз менен ар дайым ынтымакта жүрүшүбүз керек.